айтишник деп eshitdi. Shundan keyin bizda bir bosib turgan vahimalar tarqalib ketdi. Ош мамлекеттик университетинин башкы имаратына Ташкент информациялык технологиялар университетинин Фергана филиалынын директору баштаган делегация иш сапары менен келди. Алар ректор Кудайберди Кожобеков баштаган структура жетекчилери менен жолугушту. Жолугушууда техника жана IT тармагында кызматташуу, биргелешкен билим берүү, маданий программаларды уюштуруу жана алдыда техникалык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча сүйлөшүштү. Ошондой эле келечекте эки тараптуу кызматташууну кеңейтүү жана бекемдөө, окутуучулардын жана студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн өнүктүрүү жана университеттер аралык тажрыйба алмашуу маселелери талкууланды. Yangi tashkil qilingan IT institut tashkil qilinibdi. Bu biz uchun juda ham bir xursandchilik vaziyat bo'ldi, xursandchilik holati bo'ldi. Ushbu institut rahbari bilan hozir ayni paytda muzokaralar olib boryapmiz. Kelgusida sun'iy intellekt, mexatronika, robototexnika bo'yicha mustaqil loyihalarni hamkorlikda amalga oshirishda o'zimiz strategik planlarimiz tarkibiga qo'shdik. Bu institutni yaqinda tashkil topganligidan xabardor bo'lib, asosiy maqsadimizni shu sohaga qaratganimizdan bejiz emas. Biz juda ham xursandmiz. Буга чейин делегация 2022-жылы Ошмуга келип, эки тараптуу кызматташуу меморандумуна кол койгон. Эске салсак, 2023-жылдын октябрь айында Ошмуда өзбек тили жана маданияты борбору ачылган. Ал эми аталган жылдын ноябрь айында Алишер Наваи атындагы Ташкент мамлекеттик өзбек тили жана адабияты университетинде Ошмунун Чыңгыз Айтматов атындагы кыргыз тили жана маданияты борбору ачылган. Ош мамлекеттик университети учурда Өзбекстандын 50-гө жакын жогорку окуу жайлары менен кызматташууда. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.